Bir günü Peygamberimiz uyga köngülü açık kelet. Ayşeni öz жақшы manayda kütüp alat. Keyin Peygamberimiz aytat Ayşeni özgө, Ayşa kaaлаган нерсеңди сурагын мен аткарып берейин дейт. Ayşa эне öz курсанчылыгынан кайсыл нерсени сурашты билбей, Абу Бакыр атасыдан сураганы барды. Ата, Пайгамбар менен каалаган нерсеңди сурагын айтып берем деп жатат деди. Абу Бакыр Сыдык айтты, Пайгамбарыбыз Мирач кечесинде асманга көтөрүлгөндө 10 нерсени жашыруун алып түшкөн. Ошол 10 нерсенин бирөөсүн сурады деди. Айша энебиз келди. Я Расулулла, мага сиз ушул нерсени айттыңыз. Сиз Мирач кечесиге чыкканда 10 нерсени жашыруун алып түшкөн экенсиз. Ошонун бирөөсүн айтың деди. Пайгамбарыбыз жылмайып айтты, 10 нерсенин бирөөсү ушул, кайсыл бир адам экинчи бир адамдын көңүлүнү көтөрүп кое турган болсо, түз бейишке кирет деди. Айша энебизге бул жөнөкөй эле нерсе көрүндү. Абу Бакыр Сыдыкка барды атасыга. Атасы Абу Бакыр сурады кызы Айшадан. Айша, Пайгамбардан сурадыңбы? Сурадым. Кайсыл нерсени? Ушул нерсени айтты Пайгамбарыбыз. Bir adam экинчи адамдын бир көңүлүнү көтөрүп кое турган болсо, түздөн түз бейишке кирет деп айтты. Абу Бакыр Сыдык өтө бир катуу ыйлаган экен. Айша энебиз сурады, ата немеге ыйлап атасың? Бул жакшы нерсе го дегенде, бардыгы нерсенин карама каршысы болот. Bir адамдын көңүлүнү көтөрө турган болсоң, бейишке кире турган болсоң, бир адамдын көңүлүнү түшүрө турган болсоң, туру тозокко киресиң деген сөз деп айткан экен. Ошол себептен bir адамдардын көңүлүнү көтөргөнү себепчи болойлу.